Бүгүнкү күндө криптовалюта дүйнөнү дүңгүрөткөн монетардык көрүнүшкө айланууда. Бирок ал эмне экенин карапайым калкта айтпай эле коелу, бардык эле финансы компаниялары же экономисттер толук биле бербейт. Дүйнө бойлой көрсөтүүсүнөн криптовалюта жөнүндө жалпы түшүнүк бергенге аракет кылабыз. Криптовалюта деген эмне? Ал келечектин акчасыбы деп банктар, бухгалтерия жана аудит уюмдары, өкмөттөр, компьютердик фирмалар 2016 жылдан тартып катуу изилдеп башташты. Аны изилдөө байлык катылган, терең жана караңгы үңкүргө киргендей сезилет. Жөнөкөй сөз менен түшүндүргөндө, криптовалюта бул атайын алгоритм жана компьютердик код менен иштеген төлөмдөр ыкмасы. Учурда биткоин эң популярдуу криптовалюта. Биткоин алгачкы жана учурдагы эң маанилүү криптовалюта болуп эсептелет. Тастыкталбаган маалыматтар боюнча биткоинди япониялык Сатоши Накамото деген киши чыгарган. Сатоши атайын криптовалюта жасоону көздөбөй эле санариптик акча системасын жасаганын айтат. Санарип акча системасын бир дагы уюм же өкмөт көзөмөлдөбөйт. Демек, криптовалютага эч ким өзү каалаган баасын кое албайт. Мисалы, кагаз акчаны көтөрүп жана санап бермейинче эч нерсе сатып алууга болбойт. Банк эсебинде турган акча да ошол сыяктуу колдонулат. Ал эми криптовалюта башкача колдонулат. Аны санарип мейкиндигинде гана колдонсо болот. Аны кагаз же тыйын кылып, акчалай чыгарып алуу мүмкүн эмес. Бирок биткоин тыйындарын чыгарган автоматтар бар. Көп криптовалюталардын санына чектөө коюлган. Мисалы, кээ бир эксперттер биткоиндун саны 2140 жылы түгөнөт десе, айрымдар 2022 жылы түгөнөт деп эсептейт. Ар бир криптовалютанын чыгарылышы анын криптокоду менен байланган болот. Криптовалюта жалгыз эле финансы тармагында эмес, технология жаатында да революция жасады. Батышта криптовалютаны санариптик алтын катары сынашат. Бирок ал накта алтындан да артык. Себеби аны бир дагы өкмөт, банк же жеке киши көзөмөлдөбөйт. Анын баалуулугу убакытка жараша өйдө төмөн болуп турат дагы, келечектеги финансы кандай болоорунан кабар берип турат. Криптовалютанын бир жаман жери, аны айрым колдонуучулар тымызын кармайт. Демек, көмүскө базарда курал-жарак, дары-дармек сыяктуу тыюу салынган нерселерди сатып алууну жеңилдетет. Криптовалюта жалгыз гана төлөмдөргө колдонулбастан, криптовалюта тармагын инвесторлор алып сатууда колдонушат. Дүйнөлүк биржалар криптовалютаны түшүнүүгө умтулганы менен, анын баасы эмне себептен тез өсүп жана тез түшүп жатканын эч ким алигиче түшүндүрмө бере элек. Биткоиндон сырткары башка криптовалюталар бар. Join Market Cap журналынан алынган маалымат боюнча эң популярдуу жана күчтүүлөрүн айтып берели. Албетте, биткоин криптовалюталардын арасында эң күчтүү валюта. Эксперттер биткоинди санариптик алтын деп санашат. Себеби дүйнө жүзү боюнча интернет аркылуу биткоин менен төлөсө болот. Санариптик алтын 2008 жылы пайда болгондон бери анын баасы нөлдөн башталып, бүгүнкү күндө бир биткоиндин наркы $38,000 ашты. Экинчи орунда криптогений атка конгон Виталик Бутерин деген киши чыгарган Ethereum деген валюта турат. Канадалык орусиялык программист 2013 жылы санарип акчаны түзүп, анын негизинде тутумга киргизген жана өтө тездик менен капитализация болуп, биткоиндон кийинки катарга чыкты. Ал чыккандан бери 234,000% өскөн. Бирок баалар тез-тезден өзгөрүп турат. Бүгүнкү күндө анын бир даанасы $3,000 жакын. Ripple криптовалютасы электрондук контракт жана транзакцияларды сактаган система катары колдонулат. Анын тарыхы 2004 жылы башталат. 18 жыл мурда канадалык программист Райан Фугер Ripple Pay төлөм системасынын үстүнөн иштеп баштап, биринчи версиясын 2005 жылы ишке киргизген.
Акырындык менен өнүккөн компания 2011 майнингде болбогон, бирок биткоиндон ылдам иштей турган борборлоштурулбаган тутумду түзүү чечимин кабыл алат. Ишканага жетекчи келген сайын анын максаты алмашып турган. 2013 анын максаты өзгөрүп, иши банктарга багытталган. Биринчи ийгилик 1 жылдан кийин жетишилип, банктар иштеш баштаган. Андан кийин крипто биржада активдүүлүгү артып, Litecoin'ду артка таштаган. Litecoin биткоиндон кийинки күмүш валютасы. Анын алгоритми жөнөкөй. Токендери биткоиндой болуп, бир кездерде түгөнүп калбайт. Litecoin'дун гениалдуу жагы ал так эле биткоиндой болгону менен аны колдонуу кыйла оңой. Ушуга окшош Dogecoin жана Feathercoin да бар. Monero абдан татаал алгоритм менен иштейт, себеби ал кардарлардын жеке маалыматын бекем код менен коргойт. Криптовалюта рыногу тездик менен өсүүдө. Күн алыс жаңы криптовалюта жаралып, экинчиси рыноктон кетет. Ар бир жаңы криптовалюта рынокко чоң ийгилик жаратуу убадасы менен чыгат. Аны арзан кезинде сатып алгандар тез арада байыйт. Ал эми инвесторлор болсо тез арада байыйт же бир түндө бүт акчасынан айрылат. Айрым онлайн валюталары бир нече айга жетпей өчүп калат. Айрымдары биткоиндой болуп феноменге айланат. Кандай болгон күнү да криптовалюта финансы жана технология тармактарына ири өзгөрүүлөрдү алып келүүдө. Ал эми криптовалютаны чыгаруу боюнча кошуна Казакстан дүйнөдө экинчи орунда турат. Учурда өлкө аталган акчанын жүгүртүлүүсүн камсыздаган дүйнөдөгү жалпы тармактык кубаттын болжолдуу 18%-ын түзөт. Бул өнөр жай Казакстанда 2019 жылдан тартып негизделе баштады. Анын артында Казакстандын арзан жана мол электр энергиясы менен крипто акчага көзү түз мамлекеттик саясаты турат. Бирок 2021 жылдын жай мезгилинде коңшу Кытайдагы крипто майнингге каршы күтүүсүз жана кокустан киргизилген тыюудан улам ал чындыгында өнүгүп өсүп кетти. Бирок электр энергиясын соргон дата борборлор көмүр жаккан станцияларга күч келтирип, натыйжада аба кирдеп, көмүр кычкыл газы атмосферага барган сайын көп бөлүнүп чыгууда.